СДПК партиясынын коомдук кабылдамасы бүгүн шаар тургундары менен толду. Бул жерге Жогорку Кеңештин депутаттары Абдывахап Нурбаев менен Жанар Акаев элдин суроолоруна жооп бергени келген. Аларга көбүнчө үйлөрдү камсыздандыруу жана социалдык объектилер боюнча кайрылышты. Көрдүңүз өзүңүз. Баягы жер үй экени мурда 300 сомго сатылып келген болсо, азыр ушул 100 миллионго сатылды. Мурдагыдай баягы жеңил ичинен соода деген жоголду. Ал түшкөн акчага биз азыр мектептерди куруп алып, авариялык абалдагы мектеп калбаш керек деген саясатты жүргүзүп атабыз президент. Шейиттөө аймагында эл жыш отурукташкандыктан бала бакча маселеси курч бойдон калууда. Маселен, өткөн жылы курулган Акылай бала бакчасында учурда 130 бала тарбияланса дагы 200дөн ашуун адам кезекте турат. Бул боюнча Бактиярхан Турсунбаева депутаттарга маалымдаганы келген. Буну азыр шаарда детсадлар, садиклар курулуп атат-ку. Шундан буга албатта көңүл бурамыз деп айтты. Азыр 4 группа бар садиктачы, 130 бала тарбиялапты. Анткени менен мамлекет казынасынан баардык аймакты 100% бала бакча менен камсыздоого болбойт. Мындан улам өлкөдө жеке менчик бакчаларды ачууда салыктардын түрүн жеңилдетүү каралган. Бул боюнча мыйзам өткөн жылы кабыл алынган болчу. Мыйзамдарды жеңилдетип, налогторду азайтып. Ушуларды айттык, анан өзүңөр да карап бирок биз Ош шаарында башка республикага салыштырмалуу Ош шаарында бала бакча менен камсыз болуу 2 эсе көбүрөөк. Акыркы жылы эле 2 жылда бизде 5 бала бакча курулду. Депутаттар шайлоочулар менен жолугушуу жумалыгында жалпысынан Ош шаары жана облусундагы көйгөйлөр менен таанышып чыгууга аракет жасаган. Анда эл өкүлдөрү облустун баардык аймагында дээрлик бирдей чечилбеген маселелерди баамдашканын айтышат. Булар салыктын түрлөрү жана региондордо жаш кадрлардын жетишсиздиги. Ооруканаларга, мектептерге, айыл өкмөтүндө иштегенге кадрлардын бардыгы ушул жогорку билим алып туруп эле ушул шаардан келбей коюшат. Диплом алганда дагы ошо айлык акынын аздыгынан Орусияга кетип калган учурлар көп болуп атат деп айтып атышат да. Биз жооп берип атканбыз эми ушул өкмөттүн акыркы кадамдарын, программасын айтып берип атабыз анча-мынча жерде. Депутаттардын эл менен жолугушуу мөөнөтү бүгүн аягына чыкты. Эми облустагы орчундуу көйгөйлөрдү өкмөткө жеткирүү менен алардын аткарылышын тыкыр көзөмөлгө алабыз дешет. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Башат.